23-июнда инклюзивдик билим берүү тутумун реформалоо жана жаштар саясатын өркүндөтүү маселелерине арналган жумушчу жыйын болуп өттү. Иш-чараны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана президентке караштуу Улуттук стратегиялык демилгелер институту уюштурду. Аталган иш-чарада өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар, мектепке чейинки жана мектеп курагындагы жана жогорку окуу жайлардагы балдардын билим алуусу жана шарттары тууралуу маселелер көтөрүлдү. Талкууга жогорку кеңештин депутаттары, Саламаттык сактоо министрлигинин, Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин, санариптик өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү, ошондой эле эксперттер, эл аралык уюмдардын, ата-энелер ассоциацияларынын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Иш-чараны Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Байетов баштап, министрликтерден келген өкүлдөр өздөрүнүн жүргүзгөн анализдери менен бөлүшүштү. Биздин мектептерде, университеттерде майыптыгы бар жана башка категорияда болгон жаштарыбыз кандай окуйт, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар деген маселе менен биз маселе боюнча анализ жүргүзсөк, көптөгөн көйгөйлөрдү көрүп турабыз да. Ушул боюнча тийиштүү министрликтерден кыскача маалыматын уксак, андан кийин урматтуу депутаттарыбыз да суроолорун берет, баарыбыз суроолорун беребиз. Андан кийин биз аягында мындай практикалдуу протоколду кабыл алсак деген ойдобуз да. Аталган иш-чарада инклюзивдик ыкманы жана жекече билим берүү траекторияларын эске алуу менен билим берүү стандарттарын адаптациялоо, психологиялык, медико-педагогикалык консультациялардын ишмердүүлүгүн, укуктук базасын кайра карап чыгуу, өзгөчө балдардын электрондук реестрин түзүү жана мекемелер аралык маалымат алмашууну өнүктүрүү, дени сак балдарды адистештирилген мектепке чейинки мекемелерге кабыл алууга чектөө киргизүү, инклюзивдик практикаларды киргизген жеке билим берүү уюмдарын колдоого багытталган механизмдерди иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Инклюзивдүү билим берүү бул деген мындай жалпыга жеткиликтүү, жалпыга бирдиктүү шарттардын негизинде билим берүү, анын ичинде жанагы ден соолугу, ар кандай кемчиликтер, ар кандай ушундай ден соолуктарына байланыштуу адамдарына дагы жарандарыбызга шарт түзүү болуп эсептелинет. Бул жаатта конституцияда бекилгени менен, мыйзам кабыл алганы менен, бирок ошол мыйзамды ишке ашырууда ар кандай бир жоболордун бар болсо сапаты начардыгы же кээ бир учурларда жок болуп эсептелип калып атат да. Расмий маалыматтарга караганда 40 миңге жакын ушундай биздин жаш балдарыбыз ушундай ден соолугуна байланыштуу ушундай жанагындай же мектептерди толук кандуу бара албайт, же бул өзүнчө түзүлгөн мектептерге баруу шарты дагы бир кыйла мындай татаалдаштырып бюрократия болуп кеткен. Ар кандай кагаздарды чогултуп, ар кандай соттун чечими, ар кандай комиссияларды улам өтмөй ушундай маселелерди ишке ашырууну баягы кыскартуу же баягы өзгөртүүнү баягы баштаган жыйын өткөрүп атабыз. Иш-чарага келген жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров официалдуу түрдө инклюзивдүү билим берүүнү колдонгондор 40 миң деп айтылып келет, бирок мындан да көп болушу мүмкүн. Биз бардыгына татыктуу билим алуусуна шарт түзүшүбүз керек деп билдирди. Кыргызстандын келечеги кандай болот дегенде, бул уже интенсивдүү өсүш керек болот. Интенсивдүү өсүш деген эмне? Бул бизде Кыргызстанда ар бир баланын, ар бир жарандын билим деңгээли, технологияны колдонгонубуз, мындай айтканда өтө эффективдүү болушубуз. Ага демек ар бир баланын билими өтө маанилүү да. Биз азыр буга көңүл бурбасак, 5-10 жылда кеч болуп калат. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биз ушуга катуу көңүл буралы. Билим берүү сапаты мугалимдин билим берүү сапатынан жогору боло албайт. Демек ар бир мугалим эң күчтүү болуш керек. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар инклюзивдик чөйрөнүн өнүгүшүнө тоскоол болгон укуктук, методологиялык жана уюштуруучулук тоскоолдуктарды жоюуга багытталган так чараларды талкуулашты. Инклюзив сөзү француз тилинен чыккан, бизче которгондо кошом, кошулам деген маанини билдирет. Инклюзивдик билим берүүнүн негизги идеологиясы бардык балдарды дискриминациялоону жоюу болуп саналат. Башкача айтканда, тил, улут, дене өсүшү, интеллектуалдык, психикалык өзгөчөлүктөрүнө карабастан бардык балдарды билим берүү системасына кошуу болуп саналат. Ошол эле учурда аларды жалпы билим берүүчү мектептерге кошуп койбостон, аларга атайын шартты түзүп берүү негизги максаты болуп эсептелинет. Асель Сөркул кызы, Гүлчоро Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.